Армысыздарбы, урматтуу депутаттар. Bu koronavirus карантин болгондон кийин кичине көрүшпөй калганга бүгүн сиздер менен сак саламаттыкта жолугуп атканыма кичине кубанып турам. Биринчиден биздин акылатчан врачтарга ак мээнети менен эл астында туруп бизди бүгүн ушу дарттан чыгарып аткан врачтарга чоң рахматымды айтам. Жолуңар болсун, бар болгула врачтар. Экинчиден шаардын коменданты Алмаз мырзага, Оштун коменданты Нурдин мырзага, Жалал-Абадтын коменданты Жеңиш мырзага, Нарындын коменданты Уран мырзага дагы чоң ээликтерди каалап, иштерине жакшылыктарды каалайм. Урматтуу депутаттар, мен атайын чыгып айтайын дегеним бул идеология жөнүндө. Бул мен айтайын деген идеологиям Манас эпосунан алынды. Манас эпосунда 4 түркөк бар экен. Ошо 4 түркөк биздин Кыргызстанга идеологиясы жок чейрек кылым суверенитет алгандан бери жашап атабыз. Улуттук идеология жогуна ошо Манастын 4 түркөгүн мен сиздердин карооңуздарга сунуштайм, урматтуу депутаттар. Бизге Кыргыз элине өтө керектүү идеология экен. Сөп дегенде биз Кыргыз эли өтө намыстуу, өтө өткөр эл экенбиз. Ошон үчүн бизге идеология, улуттун идеологиясы керек экен. Манас атанын учурунан бери канча деген жылдар өттү, канча деген кылымдар өттү. Ошо Манас атабыздын учурунда же тамгы жок болсо, же жасуу жок болсо, бул 4 түркөк кантип сакталып калды деп ойлойм. Бул түркөктөрдүн сакталып калышы ооз-эки чыгармаларыбызда, салт саналарыбызда, макал-лакаптарыбызда сакталып келген экен. Бул эмне деген 4 түркөк? Бул түркөктөрдө эмнелер камтылган деген суроолор болушу ыктымал. Эмесе Манасты атанын биринчи түркөгү бизге өтө керектүү түркөктөр. Биринчи түркөк мекенибиздин ыйыктыгы, асылдыгы, бүтүндүгү. Бул биринчи түркөк. Манас атабыздын экинчи түркөгү элибиздин улуулугу, ынтымагы, биримдиги. Бул экинчи түркөк. Үчүнчү түркөк тарыхыбыздын, тилибиздин, дилибиздин түбөлүк бирдиги. Бул үчүнчү түркөк. Төртүнчү түркөк бул адамдагы эң керектүү касиет, сапаттар жөнүндө. Бул үстүдөгү жогорудагы мен айтып өткөн 3 түркөктү Манас атабыз адамдык касиеттерге байлаган экен. Бул эмне деген касиеттер? Адилеттүүлүк. Адилеттүү элдин байыйт, элде молчулук болот деген. Адилетсиз эл жарбайт деген. Экинчи калыстуулук, калыс сөз бул элдин таянычы болгон. Эл таянган. Үчүнчү адамдык касиет бул акыйкаттуулук. Акыйкаттуулук деген сөз бул акыйкат бар жерде элдин келечеги бар деген. Элдин келечеги акыйкатта байланган экен.
Урматтуу депутаттар, урматтуу кыргыз эл, ааламдын дагы бир бурчунда кыргыз деген эл жок, Кыргызстан деген жер жок. Ошон үчүн бул Манас атанын түркөгүндө камтылган сөздөрдө жерибиздин ыйыктыгын, бүтүндүгүн, асылдыгын сактайлы деп атат. Ошол асылдыгын сакташ үчүн, бүтүндүгүн сакташ үчүн биздин бабалар канча жолу жок болуп, канча жолу кайра бар болуп бирикти экен. Мен ушул түркөктөрдү айтып жатып, урматтуу депутаттар, сиздерге кайрылат элем. Кимдерде кандай сунуштар болсо, элге кайрылат элем. Кимде кандай сунуштар болсо, ошо сунуштарды сүрүштүрүп, караштырып, элибиз үчүн бир идеология кылып алсак, мен дагы бир жолу айтам, бизге, кыргыз элине сөзсүз керек экен идеология. Барыңыздарга ден соолук каалайм, ишиңиздерге ийгилик каалайм, айтайын дегеним ушул болчу.